Биякты уже бүгін 3-ші рет келіп атабыз. Бұл жылдың есебінен уже 3-ші рет келіп. Ар бир жумада, өткөн жумада 2 рет келіп кеткенбиз. Бұл жер залив болып есептелгенден азыр ушул жерлерге форельге көп тоорлор салат да, жанакындай синтетикалык тоорлорду. Азыр бир аздан кийин эле тоор чыгара баштасак, элдер келе башташат да. Кээ бирөө аңдып келет, тоорлорун кайтарып келет. Биз менен сүйлөшөбүз деген максат менен келет, тоорлорун алып калганга келет. Ачык айткан бул мындай редкий эле случай болгон. Бул менин тоорум келе деп ызычуу салган адамдар болгон. Элестеткиле могу биздин ушундай биздин көлүбүз бизде эле бар. Бизде ушу Кыргызстандын жарандарында эле бар. Анан кийин ушундай бизде ушундай аба ырайы бүт ылайыкталган, суусу да сонун, түшкөнгө да, туристтерге да бүт бардыгына жакшы. Анан кийин ушундай биздин берметибиз ысык көлүбүздү тазалай албай калсак, Кыргызстандын жараны ушундай биздин ысык көлүбүзгө ушунча күйбөгөн жаран эмес го деп ойлойм да. Көл өзү мындай тынч турганда өзү эле көрүнөт. Коюлган белгилери, бул тоор чирибейт дагы, эзилип да жок болуп кетпейт. Бул ушул тигине балыктар чүрүп мына. Торлордун азыр узундугу канча? Бир тоор 100 метр, 80 метр, 100 метр. Былтыркы жылга караганда бир топ эле азайып калды торлор, бирок тилекке каршы такыр эле токтой элек. Былтыркы жылга салыштыра кетсек, бир 70%га азыраак эски тоор чыгып баштады. Былтыр болсо эски торлор ушинтип эметилип кеткен, унутулуп калган, ташталып калган, суунун астында жатып калган, жыттанып кеткен балыктар менен кошо көп чыккан. Ошонун баары тазалангандыктан себеби быйыл болсо жаңы эле торлор чыгып жатат. Ушу тазалоо ишти биздики балдардын баары суучул болгондуктан суунун алдындагы бүт эмелердин баарын көрүп тазалап, азыр шүгүр суунун алдындагы эме эски балык оолоочу торлор аябай эле азайып калды. Ушу балыктар тамак издеп келет. Ушуларды караш, жолдорун кандай кылып тозуп салышат. Эч кандай эчтеке өтө албагандай. Мына бул деле синтетикалык торлор. Мына бир тоор ары кеткен, бир тоор бери кеткен. Анткени мына бул артын карасаң, мына бул жерден суу кирет көлгө. Куйма жер бул. Мына ушул суунун оозун бууп салышкан. Бул синтетикалык тоорлорду уже запрет салган атайын. Бүгүнкү күндө официалдуу эч жерде сатылбайт. Бирок ага карабастан бул мыйзамсыз эле биздин аймакка кирип атат да бүгүнкү күндө. Ар кандай ситуациялар болот, балдарга бычак менен эметишкен, кол салган учурлар болгон. Айыгыңды жарып салам, сууга чөктүрүп салам, жээктен таш менен чабышат. Биздин торго тийбегиле деп ар кандай угрозалар келет. Биздин элдин жаратылышка болгон көз карашы жакшы жака өзгөрүлсө, бүт ушу биз кылып жаткан иш-чаранын баары токтомок. Ошол эле көлдүн астындагы мыйзамсыз салынган синтетикалык балык оолоочу торлор, таштандылар баардыгы токтомок. Токтойт буюрса. Бул айтып атпаймынбы, жалаң эле адам колунан келген факторлор. Бул сырткары эч бир келбейт. Ошо адам эле өзүбүз эле көп нерсени бузат экенбиз. Колдонгон тоорлорун ушуну колдонушот, колдонбой жоготуп жүргөн тоорлор ушу суунун астында мусор болуп калып кетет. Анан ушул эле жээктер көрүп атасыңар, жергиликтүү эл келип сууга түшүшөт. Кээ бир жаш балдарыбыз, өспүрүмдөрүбүз ушул тоорлорго чаташып алса, мына чөгүп кеткенде бир себептер болот, сууга чөккөндөрдүн да.
саат 5:30. Биздин суучулдар 20 чыгарышты. Утилизацияга кетет, переработкага кетет, анан каяка переработка кими салат, эми аны уже договор түзүп анан өткөрүп беребиз да. Самый главный ушу көлдөн чыгарган малды эле жарак абалга келтирип салыш керек. Биздин өлкөбүз Кудайга шүгүр өнүгүп атат. Эмнеге адамдын аң сезими, көз карашы өнүкпөш керек. Эгер бардыгы жакшы болуп, кайдыгер эч ким карабаса, ушул биз кылып жаткан иш-чаранын баары эле токтоп калмак. Токтойт. I am the move I walk up.